Hello, welcome to our English course. Today we're gonna learn about adjectives in English. Adjective бул кыргызчасы сын атооч. Кадимки эле сын атооч. Эми бул эрежени окуп чыгабыз. An adjective in English is a word that describes or modifies a noun, a person, place, thing, or idea. Adjectives provide more information about the noun, such as its appearance, size, shape, color, condition, or other qualities. Демек, сын атооч англис тилинде бул кандай сөздөр? Бул сөздөр зат атоочту сүрөттөп, зат атооч жөнүндө бизге кеңири маалымат бере алган сөздөрдү биз сын атоочтор деп атайбыз. Бул жөнөкөй эле. Мисал үчүн төмөндөгү сүйлөмдөрдү окуп чыгабыз. The happy child smiled. Бактылуу бала жылмайды. Кандай бала? Бактылуу бала. Демек, бала деген сөз бул зат атооч. Ушул зат атоочту биз сүрөттөп берип атабыз. The happy child smiled. Эми жөн эле the child smiled десек дагы болот. Анда кандай болуп калат мааниси? Бала жылмайды болот. Эми биз бала жөнүндө көбүрөөк маалымат берип атабыз ушул сын атоочтор аркылуу. The happy child smiled деп. Же болбосо кийинки сүйлөм She wore a red dress. Ал кызыл көйнөк кийген. Кандай көйнөк кийген? Кызыл көйнөк. Демек, dress, көйнөк. Ушул зат атоочту биз сүрөттөп атабыз кызыл көйнөк деп. Же болбосо кийинки сүйлөм They have a beautiful house. Аларда кооз үй бар. Аларда кооз үй бар. Демек, house бул үй. Демек, ушул зат атоочту биз сүрөттөп атабыз beautiful деп сүрөттөп атабыз. Кийинки сүйлөм We saw a very exciting film last night. Биз кече абдан кызыктуу кино көрдүк. Демек, кандай кино? Exciting, кызыктуу. Демек, filmди биз сүрөттөп атабыз. Демек, зат атоочторду, сын атоочторду менимче жакшы түшүнүп алдыңыздар деген үмүттөмүн. Дагы бир аз практика кылабыз. Анда баштадык төмөндөгү сөздөр менен. So, let's have a noun. For example, a cup. A cup. How many ways do you think there are in English to describe this noun with different kinds of adjectives? For example, кандай деп ойлойсуздар? Ушул бир эле зат атоочту биз канча жол менен, канча түрдө биз сүрөттөп бере алабыз? Төмөндөгү сүйлөмдөрдү окуп чыгабыз. It is a great cup. Биз эмне деп атабыз? Бул укмуштуудай кружка деп атабыз. Укмуштуудай. Демек, great. Биз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз кружка жөнүндө. Кийинки сүйлөм. It is a big cup. Демек, бул сүйлөмдө биз эмне жөнүндө сөз кылып атабыз? Кружканын эмнеси? Көлөмү жөнүндө сөз кылып атабыз. Big. Же болбосо кийинки It is a round cup. Бул тегерек кружка деп биз кружка зат атоочтун эмнеси жөнүндө сөз кылып атабыз? Shape деп коет. Shape кыргызча кандай болуп калат? Азыр айтам, эстегенде айтайын. Кийинкисин уланта берели. It is an old cup. Бул эмне деп атабыз? Кружканын эмнеси жөнүндө сөз кылып атабыз? Кружканын курагы жөнүндө, жашы жөнүндө. Эски кружка деп атабыз. Old cup. Же болбосо It is a white cup. Бул кружканын биз өң түсү жөнүндө сөз кылып атабыз. It is a white cup. Кийинки сүйлөм It is a cold cup. Now we are talking about temperature of the noun. Cold. Кандай? Муздак кружка. Температурасы жөнүндө маалымат берип атабыз. It is a broken cup. Эми биз эмне деп атабыз? Кружка жөнүндө кеңири маалымат берип атабыз. Кружка сынган деп атабыз. Сынган. Observation деп коет. Маалымат берип атабыз кружка жөнүндө. Же болбосо It is an American cup. Эми биз кружканын келип чыгышы жөнүндө айтып берип атабыз. Бул американский кружка деп атабыз. American. It is a plastic cup. Now we are giving information about material of the noun. Plastic cup. Эми биз nouндун материалы жөнүндө маалымат берип атабыз. Кандай кружка? Пластик кружка деп атабыз. Же болбосо акыркы сүйлөм It is a coffee cup. Бул эми бул purpose. Эмне максатта колдонулат бул кружка? Ошол маалыматты берип атабыз. Кофе үчүн колдонулат экен. It is a coffee cup. Байкасаңыздар, кофе деген сөз бул өзү зат атооч болуп эсептелет. Кофе. Бирок бул учурда, бул сүйлөмдө бул noun сын атооч катарында колдонулат. Эмне үчүн? Себеби бул зат атоочту сүрөттөө үчүн. Эми байкасаңыздар, бул жерде сын атоочтор дайыма зат атоочтон алдын келип атат. Бардык жерде. Демек, биз жогоруда баса белгилеп өткөндөй,
adjective бул дайыма noun'дан алдын келет. Бирок кээ бир учурда adjective noun'дан кийин келиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул эрежени да окуп чыгайлы. Sometimes we can use adjectives after a noun when we are describing the subject of the sentence. Демек, биз сүйлөмдөгү subjectти жөнүндө айтып жатканыбызда adjective андан кийин келет экен. Мисалы үчүн бул сүйлөмдү карасаңыздар, the child is nice. Now, in this sentence, we have the subject is the child. Now we are describing this subject. We are describing the child. The child is nice, but the adjective named nice is placed after the verb to be. The child is nice. Кийинки сүйлөмдөрдө окуп чыгалы. My students are happy. Бул жерде биздин сүйлөмүбүздө subject кайсы? My students. Биз ушул студенттерди сүрөттөп жатабыз. My students are happy. Менин студенттерим бактылуу. My brother is cheerful. My brother is cheerful. Демек, cheerful деп биз сүйлөмдөгү subjectти сүрөттөп жатабыз. Brother'ды. Демек, менин байкем cheerful деген бул оптимист, мындай шайыр деген маанини берип калат. Layla is trendy. Layla бул сүйлөмдүн subjecti болот, сүйлөмдүн ээси. Андан кийин эмне деп атабыз? Trendy. Биздин adjective келип атат. Adjective бул subjectти сүрөттөп жатат. Layla, trendy деген сөз бул мындай заманбап, модный десек болот. Модный. Демек, adjective'дер жөнүндө алгачкы сабагыбыз ушул болду. Буюрса, кийинки сабактарда дагы кененирээк, толугураак маалыматтарды беребиз. Бул аябай кызыктуу тема. Буюрса, көп жаңы информацияларды аласыздар деген ойдомун. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.